Ырчы Анжеликанын ата-энеси кызы менен неберелерин арнап түлөө өткөрүштү. Кечээ 21 мартта Улуу Нооруз күнү ырчы Анжелика түлөө өткөрдү. Бул туурасында ырчы айымдын сахналаш достору социалдык тармактагы жеке баракчалары аркылуу билдиришти. Ырчы Анжелика мындан 2 ай мурун кыздар менен кырсыкка кабылган. Ырчынын ата-энеси кызына жана 3 небересине бата сурап түлөө өткөздү. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова 2 ажырым жолго түштү. Бул туурасында ырчы айым Асель Кадырбекова өзү жеке баракчасы аркылуу билдирди. Ырчы Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова буга чейин бирге жашабай, 2 ажырым жолго түшкөндүгү боюнча кабарыбыз бар эле. Бирок түгөйлөр бул маалымат боюнча ачыкташпай келген. Бүгүн ырчы айым баарын ачыкка чыгарып жар салды. Анда мындай дейт: "Акылыңарга береке, Насипбековдор. Ооруган аял, келин кереги жок болуп, кызым керек болуп калдыбы?" деп өзүнүн Instagram баракчасына жазган. Ошондой эле күйөрмандары "Асель, силерде ажырашты деген чынбы?" деген комментарийлерге Асель Кадырбекова "Ооба, чын. Официалдуу ажыраша элекпиз, бирок чогуу жашабайбыз. Өзүмө толук келип, көзүм көрүп баштаганда расмий ажырашам" деп жазган ал. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кытайдан келген вакцина менен алгач өзү эмделет. Бул туурасында министр Аки преске билдирди. "Ооба, мен биринчилерден болуп өзүм эмделем. Биз өндүрүүчүлөрдөн вакцина боюнча алган көрсөтмөлөрдү окуп жатабыз. 22-23 мартта консилиум өткөрүлөт. Андан кийин акырындык менен эмдөөгө даярдана баштайбыз" деген ал. Эске салсак, 19 мартта Кыргызстанга Кытайдан Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасы келген. Бажы кызматы эскертет. Абхазиядан алынып келинген унааларды албагыла. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы жарандарга Абхазиядан алынып келинген унааларды сатып алуудан жана бажы каттоосунан өткөрбөй туруп пайдалануудан карманууга чакырды. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, учурда бажы кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биригип, Абхазиядан унааларды мыйзамсыз алып келип, сатууну тыюу багытында чара көрүүдө. Маалыматта жазылгандай, Абхазиядан алынып келген унаалар ИАЭПтин товары болуп эсептелбейт. Абхазиядан убактылуу алынып келинген унаалар ИАЭПтин бажы кодексинин 264-275 беренелерине ылайык ишеним кат менен гана пайдаланууга жатат. Ал унааларды Кыргызстандын аймагында алып келип, бажы каттоосунан өткөрбөй туруп эксплуатациялоо мыйзамсыз деп жазылган маалыматта. Учурда абхазиялык номер менен кыргызстандык жарандар айдап жүргөн унааларды текшерүү максатында атайын рейд жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, мындай унаалардын убактылуу бажы декларациясы талап кылынат. Анда декларациясы жок же декларациясынын мөөнөтү өтүп кеткен автоунаалар камакка алынат. Бүгүнкү күнгө чейин 10 чакты унаа айып салынуучу токтотмого киргизилген. Автоунаалар Абхазиядан Орусияга, андан кийин Кыргызстанга алынып келинип жатат. Кыргызстан ИАЭПке мүчө болгон 2015 жылдан баштап оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери бир нече ирет коррупциялык схема менен тыштан оң рулдуу автоунааны алып кирүү аракеттери катталган. Талас облустук ички иштер башкармалыгы Жерүй Алтын кенинде 18 адам тамакка ууланганы туурасында маалыматты иликтей баштады. Бул факты санитардык эпидемиологиялык талаптардын бузулушу менен электрондук эсепке алуу журналына катталганын облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. 21 мартта Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Султанбек Аманбеков Жерүй кенинде 18 адам тамакка ууланганын жазган. Ал кызматкерлер жумуштан чыгып калуудан коркуп бул туурасында айтпай жатканын билдирген. Президент Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путин 17 мартта Таластагы Жерүй кенинин алтын иштетүүчү комбинатын ачкан. Орусиянын лидери жана ВТБ банкынын башчысы Андрей Костин бул иш-чарага телегөпүрө форматында онлайн катышкан болчу. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде $100 миллион сатылган. Мындай укук Орус платинасы компаниясына таандык ишканасына тийген. Анын карамагында
Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Компаниянын аталган генди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Көлөмү боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык кенде 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүштүн запасы бар. Курманбек Бакиев президент болуп турган учурда ген Улуу Британиянын Oxus Gold компаниясына таандык болгон. Анын өкүлү Шон Дейлиге бул мамлекеттин жаранына 2006 жылдын жай айларында Бишкекте 4 ири ок атылып, ал аман калган. Кийин Шон Дейли анын өмүрүнө кол салууну уюштурган деп Максим Бакиевди сотко берген. Чет элдик жаңылыктардан. Германияда карантин чараларын кайрадан узартуу пландалууда. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жазылган маалыматка ылайык, аталган өлкөдө карантин чараларын 18 апрелге чейин узартуу пландалууда. Акыркы сутка ичинде Германияда 13733 адам COVID-19 илдетине кабылса, 99 бейтап каза болду. Германияда учурда аталган илдет бат эле таралганы байкалууда. Ошондуктан карантин чараларын 18 апрелге чейин узартуу маселеси каралууда. Пандемия башталгандан бери аталган өлкөдө 2,659,516 бейтап коронавирус илдетин жуктуруп алса, анын ичинен тилекке каршы 74,664 каза болгон деп жазылат басылманын маалыматында.